Достор, салам, кандайсыздар? Жаңы платформага кирип жатам. Ички түзүлүшү ушундай экен. Бул жакта жазылып турат. Доллар менен, анан кийин сом менен акча чыгарып алсак болот экен. Кимге крипто кошелек жок болсо, доллар менен чыгарып алсаңыздар болот экен. Mix, Bybit, OKX, Binance, Katio ушу биржаларга чыгарып алсаңыздар болот экен. Бул 1 күндүк, 7 күндүк, 14 күндүк, анан 28 күндүк болуп иштейт экен. Мисалы үчүн 1 күндүктө 20% берет экен. Bir күн эгерде 10 доллар салып 1 күндүккө койсоңуздар, 20% кошулуп түшөт экен. Эгерде 7 күндүктө 30% берет экен. 14 күндүктө 45%, 28 күндүктө 55% берет экен. Ошол мисалы 28 күн болгондон кийин өзүңүз салган акча менен кошо 55%-ин кошо ала аласыз да. 1 күндүктө мисалы 1 күндүктө 20%, 10 долларга 20% кошулуп сизге пайда алып келет. Ушундай экен. Анан кийин мисалы үчүн биринчи деңгээлдеги 5 инвестор чакырсаңыз 1 доллар, 10 инвестор чакырсаңыз 2 доллар, 20 инвестор чакырсаңыз 4 доллар, 30 инвестор чакырсаңыз 6 доллар. Ушундай командалык бонустар дагы бар экен. Андан тышкары бул жерден өзүңүздөрдүн референс ссылкаңыздарды алып, адам чакырсаңыздар, биринчи линиядан 10, экинчи линиядан 8, үчүнчү линиядан 5, төртүнчү линиядан 3, бешинчи линиядан 2% сиздерге пайда түшүп турат экен. Складныйга өттүк. Бул жерде кандай акча салабыз? Депозит деген бөлүмгө киребиз. Киргенден кийин 3 доллардан баштап инвестиция кылсак болот экен. Мисалы үчүн 3 долларды бассаңыздар, сом менен акчаны толтурсаңыздар болот экен, терси 20 менен толтурсаңыздар болот экен. Минималдуу акча салуу 3 доллар экен. Сомдо 1 доллар 88 сом болуп эсептелинет экен. Ушундай экен. Бизге көбүс деле сом менен толтуруу ыңгайлуу болсо керек, ушуну басабыз дагы. Сом менен толтурууда. Анан мисалы үчүн Бакай банк, Темир банк, Компанион банк, Н банк, О банк, Оптима банк аркылуу толтура алат экенбиз. 30 мүнөттүн ичинде түшөт экен. Биз 3 долларыбыз, ошондо 263.87 салышыбыз керек. 264 салсак 3 доллар болуп түшөт экен. Эгерде 10 долларлыкты бассаңыздар, андагы ошого жараша бул жака эсептеп берет. Ушинтип салып алат экенсиздер, достор. Азыр достор, биринчи бизде азыр 10 доллар турат. Биз бул жерден 1 күндүк 3 доллар, 1 күндүккө 3 доллар, максимум 3 доллар койсок болот экен. 3 долларыбыз 20% кошулуп, эртең чыгарып алсак болот. Инвестиция салуу деген жерди басып, чын эле сатып алуу болот. Мына достор, 3 доллар сатып алынды. Ошондо эртең 1 күндүн ичинде 3 доллар 60 цент чыгарып алсам болот. 1 күндүккө койдум. Эми бизде 7,5 доллар калды. Ушуну акчаны алуу деген жерди басып, биздин банктар Бакай банк, Н банк, Компанион банк, Темир банк, О банк, Оптима банк, терси 20 аркылуу чыгарып алсак болот экен. Бул Бакай банктарга чыгарып жатканда 10%, ал эми терси 20га чыгарсак 1 доллар комиссия кырмайт экен. Ошону эске алыңыздар. Мен терси 20 менен чыгарып жатам, достор. Ошондо бул жерге адресимди жаздым. Терси 20-ны Binance'дан алып келип, бул жерге атымы жаздым. Эми албетте деген жерди басып, киргизип алабыз. Загрузка болуп атат. Достор, биз адресибизди улап алдык. Эми биз канча чыгарабыз? Баары деген жерди басып көрөлү. Бизде 7,5 доллар бар. Бул жерге мына достор, адрестер уланган бул жерде. Терси 20 адрести Binance'дан алып келип койдум. 7,5 доллар деп жаздым. Чыгаруу деген жерди басабыз. 1 доллар комиссия алып 6,5 доллар түшөт дейт. Албетте деген жерди басабыз. Акчалы жөнөтүлдү, жана сиз акчалы сенске түшөт дейт. Албетте деген жерди басып коебуз. Ошентип достор, мына ийгиликтүү 7,5 доллар чыгарып алдык биздин. Binance'га келип түштү. Көрсөңүздөр болот бул жерде. 6,5 доллар түштү, 1 доллар комиссия алат. Бул сайттан акча чыкты. Риск бар, достор. Бирок рискке даяр болсоңуздар иштеңиздер. 1 доллар комиссия алат экен.